Эки жетимсиңер деп эки кызды эшикке чыгарып коюу аракети жүрүп жаткандай. Силер экинчи жетимсиңер, силерге эч ким не кылат деп эле ушинтип атат. ГБР деген охранниктер менен келди. Чыгарып салды көчөгө, буюмдарыбыз менен ыргытып салды. Анан анысы урушуп эметкенде светти өчүрдү биринчиден. Светти өчүрүп, сот улам сайын жылып атат да. Күндөн күн шифрларыбыздан бери неме жана кулап бүттү. Буюмдарыбыздын баардыгы жарабай калды. Мына монолит, мына могулардыкы кулайт. Мамама да больницага жатып чыкканда башына арматура курайт, таштар кулайт да. Анау кайрылыш менен ушу менен түз кетчи. Ооба, ушундай түз кетчи. Азыр эми нары көздө дагы жылдырып салган турат 3 метр. 3 метрден уже жылдырып салышты да. Көчөгө калайлы деп атабыз. Биз сотко кайрылдык. Билип атат, что экөөбүз жетимбиз. Бизге эметип жардам берип эметип койгулачы, карап берип койгулачы, ушунун баардыгын, документтерин баардыгы бар, что мамам сатып алган бул үйдү эметкен. Эки жетимсиңер деп эки кызды эшикке чыгарып коюу аракети жүрүп жаткандай. Кече күнү эле социалдык тармактарга Асель аттуу карындашыбыз жүрөктү ооруткан кайрылуу жасаган. Ал кайрылууда карындашыбыз апасы тирүү кезинде алып берген үйдү кайсы бир тараптар келип талашып жаткандыгын ачыктаган. Анда эмесе ошол окуяны карындашыбыз Аселдин оозунан угуп көрөлү. Асель, саламатсыңбы? Кандайсың, жакшысыңбы? Алгач окуяны башынан баштап айтып берсең, кече күнү сенин видео кайрылууңду социалдык тармактардан көрүп калдык. Анан ошол окуяны башынан баштап бизге айтып берсең, кандай болду? Мамам үйдү Россиядан келип 2001-жылы сатып алган болчу да. Бул үйдө ошондой. Ооба, бул үйдү 2001-жылы келип сатып алган. Сапегин деген Минази менен биринчиден 2001-жылы доверенность түзүп, ошо купли-продажа деп түзүптүр. Андан кийин мамам 2007-жылга чейин акчаны төлөп бүтүптүр. Анан 2002-июнда 2007-жылы договор купли-продажа түзүптүр дагы, үйдү өзү сатып алыптыр. Анан мамам өзү урукчан болчу, эпилепсия талмагынан кармачан, ашказандан операция алган, башынан да операция алган да. Анан атам да 1 жашында каза болуп калды, 2005-жылы авария болупчу. Өзү жалгыз калган болчу, мать-одиночка болуп. Анан мамам өзү үйдү ошондой ойлогон окшойт да, что эч нерсе болбойт деп эле каттап алыптыр да, госрегистрданчы. Биз дагы эми билип атабыз, что үйдү катталбаптыр. Анан ушу мамам каза болгондон кийин 6 айдан кийин бизге келип Абыканова Кыял деген эже келди. Биз өзү биякта эле жашап атканбыз да. Келип, силер чыккыла, мен бул үйдү сатып алдым, Сапегиндин кызына сатып алдым дейт. ГБР деген охранниктер менен келди. А болсо ГБР булардын охранниктери экен. Бул жакта ошондо ошол маалда бул сиңдиң экөөң эле жашап аттың беле? Ооба, сиңдим экөөбүз эле жашап. Чоң кишилер деле болгон эмес. Анан силерге ГБР алып келдиби? Ооба, бизге ГБР алып келип, эме будканы коюп, ГБР менен 3 ГБР менен чыгарам деп атат. Мен түшүнбөй калып, туугандарыма чалып баштадым, жезделериме чалып. Эки кызбыз да биз, не кыла аларбыз, чалып эметсем, алар келип алып, алар урушуп эметип аткан. Анан биз сатып алдым, чыккыла деди. Анан анысы урушуп эметкенде светти өчүрдү биринчиден. Светти өчүрүп, анан кайра светти өзүбүз улаттык да, барып куйгузсок, келип кабелди кыйып кетиптир, линияны кыйып кетти. Азыр ошондо ал жанагы ким келди дедиңиз, биякта компаниянын өкүлү? Компаниянын работниктери келиптир. Алар келген маалдарды аларга силер көргөзсүңүздөрбү? Бизде ушундай мынакей сатып алган боюнча келишим бар, биз сатып алганбыз силерге чейин деп. Ошо документти мамам каза болгондон бир да документтерин таппай калдым да. Анан кийин мен РОВДга заявление жазган болчумун да, үйдө сууну, светти өчүрүп салды десе. Анан РОВД кадастрдан таап берди да бизгечи оригинал копиясын. Мына что апаңда үй бар болчу, эми бар сотко кайрылып, соттон эми ишин кыла бер деди да, жеңесиң деп. Анан биз сотко процесске даярданып баштадык. Сотко дайыма барып, заявление жазып, адвокатты табып, бүт документтер чогултуп сотко кайрылган болчук да. Кайрылсак, сот улам сайын жылып атат да, күндөн күн сайын. Такыр боло элек бирок азырынча сот. Болот дагы 5 мүнөттөн кайра все сот процесси жабылды деп эле кайра эмки 1 айга жылдырып. Кайсы райондук сотто каралып атат? Ленинский райондук сотуна карашып аткан болчук да. Анан ошондо РОВД бул үйдүн документтерин апаңыз сатып алган боюнча келишимди ошо мамлекеттик нотариустан алып бердиби? Ооба, мына кадастрдан алып берди да. Архивдин кадастрынан алып берген болчу. Апаңыз кайсы жылы өтүп кетти? Апам 2020-жылы өтүп кетти да. 23-чү? Түндө уктуп аткан жеринен турбай калды да эртең мененчи. Өзү эле эпилепсия талмаа менен ооручу да. Анан ошо кармап калып эметип калган окшойт ошо. Андан кийин бул буткаларды кайсы маалда коюп башташты бул жака? Ушу бутканы июнда койду да, июндарда. Ушул эле жылдын июнь айында. Ооба. Мен анан силерди чыгарып салып, бул бутканы өздөрү эле алып келип коюп салдыбы бул жака? Ооба. Эме
мен өзүм иштерим менен жүргөн болчумун да. Анан биякта мамамдын бизде бир эле киши бар да. Мамам таанышы мурунтан бери жашап келип эметип жүрөт да. Бизди карап, силерге булар жамандык кылат деп бизге жардам берип, бизди карап жүрөт да. Анан чалып атат. Утканы коюп, эметип салышты, охранниктер, ГБРдер менен келди дейт. Мен келсем, ГБРдер кыял мага сүйлөбөйт, тигилер мага ГБРдер на предоставление договор, мен булардын кыялдын правосын защищать этебиз деп ГБРдер мен эметип атат, нападение эметип атат да. Үйдөн чыгарабыз күч менен деп атышат да. Үйдөн жөн эле чыгып кеткиле дейт. 3 күн ичинде үйдөн чыгып кеткиле, үйдү бошотуп бергиле дейт. Мен биякта бизнес баштайм деп атпайбы. Анан түшүнбөй да калдык, эметпей да калдык, эмне болуп кетти депчи. Анан документтердин баарын тапкандан, айткандан кичине тынчтанып калды да. Анан сотко кайрылсак, сотко келбей жатышат. Же кыял келбейт, же жана Сапегиндин аялы келбейт, же Корнилова Ирина кызы да келбейт экен. Оказывается, мен түшүнгөнүм боюнча булар истеген окшойт да, барып госрегистрдан как бесхозный болуп калды бул үй депчи. Каттоодон өткөн эмес демек, эси жок деп туруп анан кийин ошо караган окшойт да. Карап анан ошо мурунку хозяинды таап, анан ошону мурунку хозяин 3 жыл мурун каза болуптур. Анан аялы менен кызы наследствого вступать этиптир да. И ошону вступать этип, бул үйдү да алыптыр ошо ойдон. Анан сатыптыр буларга. Ошондо аял менен кызынан алынган го бул тараптары. Ошондон могул курулушту уруп аткандар эле талашып атабы бул жерде? Менин боюмча ошону ойлоп, антпесе булар эмес болсо заборду жылдырбайт эле да, если кыя заборду жылдырды, сууну өчүрдү, бутканы эметти, сууну өздөрүнүн тарабына тартып алган болчу да. Анан сууну кайра урушуп, кайра чыгарган болчу. Бул заборду жылдырып аткан убактарда силер жок белеңер? Жок болчук биз ошо. Силер жокто эле келип жылдырып, бул буткаларды кое бергени. Анан бул жерге кароолчу келип отурду, же отурган жокпу? Кароочу келип отурган, анан кийин уже жок болуп кетти да. 2-3 күн жүргөн, анан кийин уже жок болуп кетти. Өзү эле ГБРдер отурганда, анан уже жок. Силерде мындай документ бар экенин алар качан укту? Ошо июльдардын амелерге сот процесске даярдап баштагандан укту да. Анан тынчтанып калды. Анан ойлогом, кичине адамгерчилик адам болуш керек, эметет десем. Анан сотко да келбей жатышат да. Сотко да келбей, бир да эмеси жок. Мындай эч нерсеси жок да. Азыр эми бул үйдү силерге апаңыздар алып берип, силерге таштап кетти да, кыздарым жашасын депчи, бул үйгө кирип чыккан кандай тоскоолдук болуп атабы, же азырынча жокпу эми? Биз азыр жашагандан коркуп атабыз, анткени буякта работалар болуп атат да, бияктан ар кайсы нерсе кулап атат. Мына буякта шифрларыбыздан бери кулап бүттү. Тамдын үстүнө түшкөн шифрлары? Мынакей карасаңар, мындай буякта жашаганга невозможно, мынакей. Буюмдарыбыздын баардыгы жарабай калды. Мына монолит, мына могулардыкы кулайт. Мына булардыкы эле кулап атат. Бар эле. Апаңыз бар убакта эле ушул курулуш болуп атканынан ушундай ар кандай курулуш эмелери кулачы деп айтып аткансыздар. Ооба. Апам тирүү кезинде курулуштан монолит кулаган, цементтер кулаган, арматура кулап, мамама да больницага жатып чыкканда башына арматура курайчы, монолит кулайчы, кирип мындай таштар кулайт да, сотрясение алып больницадан жатып чыкканда. Өтө эле жакын турбайбы? Камерадан билинип атабы? Өйдө каратсаң, мынакей. Закон боюнча 6 метр алыс болуш керек экен да, булар так биздин үйүбүздүн жанында болгон. Мамам госархитектурага кайрылган, госархитектура токтотуп, 1 айга токтотуп, кайра баштап ушундай эле жүргөн да. Бул кайсыл компания экенин билбейсиздерби? ТС Групп деген компания, Сулайман тоо деген объект экен да булчу. Мамама келип алмаштырайлы деп эметкен. Жерде. Бирок бүтпөгөн үй беребиз деп аткан да, квартирачы. Биякта мамам өзү квартирадан 5 комнатабыз болчу да. Анан ошону квартирага сдавать этчи да. Сдавать этип, мындай ошодон акча тапчык да. Ошо мен жашачыкпыз. Анан мамам болбочу да, мен бүтпөгөн үйгө жашай албайм, өзүм да бага албайм, кыздарым да бага албайм дечи да. Бүтпөгөн үйдү бүтүрүш үчүн да каражат керек болуп айланып барып. Анан алга биздин каражатыбыз да жок, эч ким муктаж болуп жардам бербейт да бизге. Суу жөнүндө айтып атпадыңыз беле азыр? Сууну кайсыл жакты көздөй тартып кетти? Сууну буну буяка киргизип кеткен болчу да. Бул сууну киргизип кеткен. Анан суу жок жашай албагандыктан уже ашып сууну чыгарганбыз да, мына кадимкидей ийип туруп монтип киргизип кеткен болчу да. Азыр кайра буну бери чыгарылган убак экен да. Бери чыгарып, бул өзү биздин суубуз мына мондай болчу да, колонкадай болчу. Бул жерде турчу эле мурун. Стройка коюп берген. Потому что биздин суубузду үзүп алган болчу да.
өзү болгондон анан буну коюп берген. Асель, анан кийин бул жерден сиздерди ГБР чакырып, коркутуп чыгарып коюптур үйүңүздөрдөн. Апаңыз таштап кеткен үйдөн. Анан сиңдиңер экөөңүздөр азыр кайсыл жакта болуп атасыздар? Азырынча Тайжем үйүндөбүз да. Бирок эми өзүбүздүн үйүбүздө эле жашап, өзүбүздүн эмебизде эле жашабыз, апабыздан калган нерседен эле жашагыбыз келип атат да. Эми эч кимдин укугу жок да, бир келип үйдү талашып эметкенгечи, бизди көчөгө чыгарып, эми мыйзам бар болсо бизди да карап, бизге да эми тарапка жардам берет да. Ошого аябай ишенем, мыйзам бар болсо. Сиздер анан бул жактан чыкканга канча июнда чыгарышпалдыбы сиздерди, кайсы маалда чыгарышпалды? 1 ай болуп калды, 1 ай болуп калды. Ошол убактарда дароо кайрылдыңыздарбы тийиштүү жерлерге? 1 айдан бери суу свет жок болуп калгандан жөнүндө жашай албай да калдым да. Анан кайрылып жүргөм, ама кайрылып буга да баргам, эмесине барсам, бияка да келип жүргөм, анан ответ да жок да, эч нерсе жок. Анан уже болбой калган, сот болгон сайын, жыл берген сайын уже башка эмем калбай калды, выход. Ошо видеону таратып Анан акыркы кадам бул ошол ооба, видеону тараткан. коомчулукка видео таратыш керек болду, э? Ооба, ошодон ойлодум да, мыйзамды ошодон карап бизге жардам берет депчи. Видео тарагандан кийин кандай силерге байланышуулар болдубу башка тараптардан? Ооба, ГКМБнын сотрудниктери чалып, эме жардам эметели келин эметебиз депчи. Ошентип жардам берели деп атышат. Үйдү талашып аткан тараптар байланышка чыккан жокпу? Жок, байланышка чыккан жок эч кимге. Азыр эми документтерди мисалы ордуна коюлуп калат, мынакей сизде документтер бар экен. Андан тышкары мынакей бул жерден ар кандай эмелер учуп, кирпичтер учуп, шифрлар учуп, мынакей силердин үйүңөргө тийип талкалаптыр. Эми бул боюнча деле кайрылуу кыласыз да эми? Ооба, кайрылуу кылам эметип. Азыр эми мен өзүм жалгыз муну кандай оңдойм, кандай эметем, каражатым да жок да, муну жалгыз кыла албайм. Анда кайрылып, анда жөнүндө эметем, сурайм. Оңдотуп бериш керек мындагы силерге, э? Оңдотуп берип эметип кичине. А негизи Асель, мурунку чек ара кандай эле? Азыр бул дарбазалар мындай жылдыртып алганды атпайсыңбы? Ооба. А мурун кайсыл жерде турчу эле? Мындай могу менен тең болчу да, биздикичи. А могу кайрылыш менен ушу менен түз кетчү, э? Ооба, ушундай түз кетчи. Азыр эми нары көстө дагы жылдырып салган тура 3 метр. 3 метрден уже эме жылдырып салышты да. Анда мурда силер бул жакта жашап жүргөн убакытта ушул дарбаза ушундай эле тегиз кетчү экен да. Ооба, тегиз кетчи да мындай. Анан бул курулуш эмне ушул туура границанын жанына салып салганбы чек аранын? Ошондой болуп чек ара болуп эметкен үчүн анан мамам урушуп жүргөн да. Граница несоблюдения, эме хотя бы дистанция 6 метр алыс болуш керек экен да, булар так жаныбызга туруп калган болчу да. Анан ошондуктан эми мамам да кайрылып жүргөн да. Неге мында граница не соблюдаете деп. Мамаңыздын деле далай ден соолугун алган экен да мында бул курулуш, э? Ооба, нервин да алып өттү, кайрылбаган жерине кайрылган, кылбаган нерсе кылган да, болбогон нерсени баарын эметип жүргөн. Анан булар же токтоп калат, кайра иштеп калат, же токтоп калат, кайра иштеп калат, ушинтип эле жүргөн да. Кийин апаңыз өткөндөн кийин анан дарбазаны жылдырып салышты. Ооба, апам өткөндөн кийин кыял менен келип, кыял жылдырып салыптыр да. Урматтуу Садыр Жапаров жана Камчы Бекташиев, сизге кайрылуунун себеби азыр биздин апамдан калган үйдү талашып алат бизден. Апам үйдү 2001-жылы сатып алган болчу. Анан акчасын төлөп бүтүп, полностью 2007-жылы договор түзгөн, купли-продажа. Билбейм кандай себептен, эмне себептен мамам үйдү өзүнө каттап алыптыр госрегистрдан. Үй мурунку хозяин боюнча эле калып калыптыр. Анан мамам өзү эпилепсия оорусу менен оорукчан болчу. Анан мамам 2023-жылы каза болду дагы. Бизге 6 айдан кийин келип үйдү бошоткула, мен үйдү сатып алдым деп Абыканова Кыял деген эже келип атат. ГБРлер менен келди. Үйдү бошоткула, силер мен бул үйдү сатып алдым, Сапегиндин кызына сатып алдым дейт. Мен ушул стройканын Абыканова Кыял ушул стройканын эле подставной кишиси да. Анткени ал ошол эле стройканын ГБР охрана службасы менен келди, заборду жылдырды, будканы койду, суу свет ошол эле строительный компаниянын сотрудниктери өчүрдү, кыйып салышты. Дагы Абыканова Кыял эрикпей, аны Сапегиндин кызын таапыптыр. Оказывается, ошо Сапегин 3 жыл мурун каза болуптур дагы. Анан бул үй бесхозный болуп калды деп госрегистрдан барып карап келген окшойт, мен оюм боюнча карап келип, кимге катталган экен деп, анан билип ошону таап, ошодон сатып алып атат да, эми ушундай кылып атышат. Эми ушу ишибизди карап берет деп аябай ишенем силерге.
Бул дарекке коңшулаш жайгашып, көп кабаттуу үй куруп жаткан ТС курулуш компаниясынын жетекчилиги бул окуяга такыр катыштыгы жок экендигин социалдык баракчасына жарыялап, үйдү талашып жаткан кыялаттуу жаранды тааныбастыгын дагы белгилеген. Ал эми курулуп жаткан көп кабаттуу үй архитектуралык талаптарга жооп береби же жооп бербеби, ал башка маселе. Я, Мирлан Рыскулов, являюсь заместителем генерального директора строительной компании ТС Групп. Сегодня, просмотрев в соцсетях видеообращение девушки по имени Асель, меня, а также моих коллег шокировало данное обращение. В связи с этим ТС Групп официально сообщает следующее, что к дому и к земельному участку, на котором говорит девушка, наша компания никакого отношения не имеет. Женщина по имени Каял, указана в видеообращении, нашей компании не работает и нашим представителем также не является. По отношению к дому или участку никаких действий со стороны нашей компании не производились. Также нет никаких судебных тяжб.